жалпы Серептөө телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүн Куудул Гүлжайна Атаканованын туулган күнү. Бүгүнкү туулган күнгө дагы биз дагы чакыруу менен келип калдык. Алдыда боло турчу кызыктарды сиздерге тартуулайбыз. Анда сиздер бизден алыстабай биргеликте көрүңүздөр. Туулган күндүк кечеге Гүлжайна Атаканованын жакын туугандары, чыгармачылыктагы достору келди. Кечени алып баруучусу сүйлөп ачып берди. Assalamu alaikum, hurmatly жалпы жекжат туугандар. Амандашып алайлык. Амандашсак жаманды, жалпыңыздарга айтам саламды. Бүгүнкү Гүлжайнанын 18 жаш туулган күнүнө келген жалпы туугандар. Гүлжайна айым буга чейин досум деп тааныштырып жүргөн Темир мырза жана күн күнөкөрүн аткаруусундагы бактылуу болуп жашайлуу аттуу чыгарма көпчүлүктү суктандырды. Ал эмесе, той кут болсун деп алыңыздарга чакыра турган Гүлжайна Атаканова. Bolsun başım tapayım, Uykundan başka uğpayım, Canımdan alыс çıkpayım, Masala taşıp yürekten Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Булар барлығына жақты болуш керек, мағандан жақты. Соны десе, соны шығарма, жана ошондой эле булардын өзгөчө күлүп чыккандар жақты да. Той кут болсо бир кол чайып кол той. Аны Гүлжайна айтты эле, бүгүнкү тойдочу көп тостун кереги жок, жалаң оюн соктор болсун. Анткени кереметтүү сонун бириктер бар туугандар. Келеңиздер анда эмесе, тойдун ачылышын ача турган, жакшы кылуу тилек айта турган, эл менен амандашып, саламдашып, албетте сөз кезекти суна турган бүгүнкү тоюңуздар кут болсун деп. Сага өрүп бир иштемиш көрүнөм. Той ээси эң красавчик Темиш мырзага бир кол чайып алалы. Чоң рахмат. Assalamu alaikum. Урматтуу кадырлуу коноктор. Баарыңыздар куш келипсиздер. Сине мерекебизге. Ушу ар дайым баарыбыз бири-бирибиздин жакшылыктарыбызга катташкан Кудай насип кылсын. Не дейбиз? Ушу сулуунун бүгүн туулган күнү экен. Буга аларыбыз узун өмүр, ден соолук, күчтүү жүзүң ушундай күчтүү майлы жүрөр. Kol çayabağımız açın. Негизи Темка. Негизинде Кудай ден соолук берсин, узак өмүр жаша. Ден соолукта бол, эч качан оорума. Шу элдин кызматына жарап, аман-есен сак-саламат жүрөбүз. Сен ар дайым болду. Kol çayabağımızlar. Toydun başında ança-munça sür boluptu. Toy baştan eлекте Темка жакшы даярданган негизичи. Өтө катты даярданган болчу. Bir saat repetisyonları çöpten çıkkanda cana sözlerime canım gitti. Çok rahmat tığanlar, anam esen. Elin altında kişinin ozu dağı bayağı. Ayağı bu ne bile kılsın bilmem de ayağı yok kıdır. Yok. Şu
белек арасында. Жақсы, туғандар. Темканың да бір кереметті соның бір белегі бар. Ал белегін шашып атады бұлшы. Бірінші беріп қойын деп шашып атасың, а? Сөз кезекті беріп қойбайды ғой? Анан кейін белектер қойғала. Қол шағып қойыңыздар. Гүлжан Атақанова. Какая женщина, какая Женщина, о женщина. Чоң рахмат, Кутманды кушак кечиңиздер менен урматтуу биздин кадырлуу конокторубуз. Дагы бир жолу куш келипсиздер биздин жакшылыгыбызга. Ар бириңиздердин келген кадамыңыздарга Аллахым ырыскы береке жазган болсун. Жана атайын бизге убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн Аллахым ыраазы болсун. Туулган күнү ээсин куттуктаган Темир мырза Гүлжайна айымга эл алдында алтын зер буюмдарын жана 1001 роза берип интриганы күчөттү. Маған тұрмысқа шығасың. Опа, қол жағыңыздар! Söykülері қарача, қандай сөykілері, комплектмен қол. Қол жағыңыздар тұрғандар. Ертеңден бастап енді ЗАГСқа шығамыз. Керемет, қараңыздаршы. Гүлжана, деп сүйініп жатқан. Біліп қалды әгілі. Білбей жатқан. Мне подарок келгенде айтпай жатқан. Кім айтылды? Алтын шакек, алтын сөйкі, жана шоңдай келе. Біздер чоң белектер секрет болу өтті. Майдашта белектерді мен оруп салайыншы азыр. Нұғын açıqda birler taşı deydi. Anasana! Öz kolumeni kalpay çıkartır. Size birileri dağında 15 yıl sonra tutup ettim var ғой, birileri meni. Size kayra da çıkır ekkende. Anlayacağım buna, altın sepetçika, altın şakek, altın sepet. Жарашты bir kol çay koymayı var. в этих прелестных глазах. Temka, daha buraya kaldı. Aykan sen altın olsun ha. Kol çay koyuңuzдар туғандар, қаш altın dedik. Albitti, özgöçü, 1001 roza gül, kol çay koyuңuzдар. Нежная принцесса моя, знаешь, нет мне жизни без тебя. И что бы ни случилось, навсегда нежный голос твой. Omin. Aldığınızlara aş koyduk, iki kolda boş koyduk. Nanga çayına tamam karaylı, tamamınızlar damlı olsun. Bugün toyu soyduğu olsun. Bataların vardı da toy ilerine kal bol, toy var, kutlu olsun. Omin. Ana, şu güldü burasından жақсы oyunmuza yazın. Биз аларга микрофон сунганыбызда жашообузду соц тармакта аз көрсөтөбүз дешти. Биринчи эле мен Гүлжан айымды бүгүнкү тууган күнү менен азыр эле куттуктап кетким келип турат. Гүлжан айым, бүгүнкү тууган күнүңүз кут болсун, бар болуңуз, аман болуңуз, ден соолукта болуңуз, ар дайым күлүп жайнап жүрө бериңиз. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин, сиздерге дагы Алла ыраазы болсун. Бүгүн эми кеченин башында эле бир өзгөчө жаңылык менен кирип келдиңиздер, Анан бизге эле эмес, элге дагы, күйөрмандарга дагы бир жакшы жаңылык болду окшойт. Канча күн даярдандыңыз бул белектерди алыш үчүн? Деги эле Гүлжайна айымды мындай коозуга бөлөш үчүн, Башты былтыр 10 майда туулган күн өткөн, мына секреттен өткөн. Ошондон бери даярданып жүрөм. Ошондон бери даярданып, секен, көп нерсени элге айтпадык. Кичинесин гана чыгардык. Чоң нерселер мындай секрет бойдон калды. Буга чейин эмне белек берчү элеңиз? Гүл көп берем. Мен айтайын,
белек бергенден мисалы үчүн мен көп жарыя кылбайм, Instagram баракчама да көп чыгарбайм. Темиш мисалы мага тез мындай белек берип турат. Чында жок дегенде мисалы бир таттуу шоколад алып келсе деле бул белек дайым үчүнчү ошондойлорду кылат. Гүл алып келип берип турат. Андан сырткары мени кафеге көп алып барат. Анан белек бечкекти алып берип турат. Бул мага алтын ушундай бир немелер алып берген жакшы көрөт. Бирок көбүнчө мен мындай элге чыгарбайбыз. Себеби дегенде баягы байлык дагы, бакыт дагы тынчтыкты сүйөт деген позицияда болуп чыкты да. Ураныңыздар ошол. Ооба, ошондой. Мен чын эле айтам, даже видеого тартпай эле койчу, мындай эле кылбаш деп. Өзүң сен ыраазы болсоң болду деп ушинтет да. Ошондой болуп жүрдүк. Сонун мыкты. Анан негизи мындай билип белек алгандан көрө мындай күтүүсүз белек аябай эле бир жакшы нерсени алып келип калган. Сизге деле ошондой болсо керек толкундуу болор. Мага бул күтүүсүз билекти көп берет чынындачы. Көп Өнүп калган сага. Мындай күтө берем мен өзүмчү дагы эмне алып келер экен деп элечи. А бирок бул мынтип берет да, сен мындай көпчүлүккө чыгарба, мындай публикага чыгарбай эле кой. Бирөөдө көз бар, бирөөдө сөз бар. Ар ким ар нерсени сүйлөйт. Сен бил болду деп ошентип коет. Ошон үчүн көп чыгарбайм да муну сөз үчүн. Болбосо мен чыгармакмын да. Ушундай. Азыр эми Секретный жүрөбүз да көбүнчө. көбүнөсү бекитип Ачыкка чыгарбай. Ооба, чынында бул нерсеге биз да көп болдук. Анан кийин атаңыз жана башында калып элек айтып келип атып, бүгүнкү үйлөнүү өлпөт деп дагы айтып кошуп кетпедиби? Анан кайсыл жагынан чыгарсак бизге туурараак болот? Бүгүн өзү негизи туулган күн, мен туулган күнүм. Анан бул демиш шакек тагып, анан сөйкө тагып, ушинтип демесе жанында дос балдары турмушка чыкканга макулсуңбу? Ошондой тамаша алат. Анан экөөнүн мындай той болбогон, эми ошо типа той кылып атат дегендей мааниде түшүнүшүп алдык окшойт, Сен айтсаң? Баягы көптөр сүйүнүп кетишти, баягы той болуп атат окшойт. Анан мен дагы жана жерде айтып жүрбөдүмбү, мисалы, мага турмушка чыгасыңбы деп. Эми ал деле баягы жакшы ойдо айтылды, эми Тамадан сунуш болуп кетти окшойт азыр, досум да айт деп жүрбөдү. Ошол себептен айтып кеттим. Ага сен айтып жүргөн ал нерсени. Ал нерсе бүттү да, ал нерсе бүткөндө да. Эскирип кетти ал сөздө. Гүлжан айым, тууган күнүңүз менен биринчи болуп ким куттуктады сизди? Биринчи жолу кече ким Жаным куттуктады? болчу мен. Кече биз кафеден чыкканбыз. Биринчи болуп кызым менен Темиш куттуктады. Биринчи. Анан уже бир туугандарым куттукташа башташты, досторум куттукташа башташты. Биз машинада болуп чыгып, кафеден чыгып, жаңы эле келатканбыз да. Анан үйгө семьябызды, ата энелерибизди үйгө таштап коюп, анан бул мени кайра алып кетти. Жүр бир жек апарып, эми мындай туулган күнү баштап берейин деп кафеге апарып, кофейняга барып экөөбүз отуруп келдик кечинде. Анан бүгүн биякта тосуп атабыз. Чынында бизнес жаатында дагы мындай жогорулаалар болуп атат, чынында куттуктайбыз сиздерди. Анан партнер болуп да жүрдүңүздөр, анан ал жаатында кандай болуп атат? Биз Досум да до конца. До конца досум, до конца партнерым. Өз негизи жашоодо эң жакшы дос дагы, эң жакшы сырдашың дагы бул үй бүлөң болот да негизи. Биз чынында башында биз партнер болчук, башында чынында партнер болгонбуз, иштегенбиз. Анан ушинтип анан ушундай болуп калдык. Сизден кабыл тилек болсун Гүлжан айымга. Гүлжан агам эмне дейм? Жакшы адам. Буга бардык жакшылыктарды каалайм. Мен көп байкайм, баягы кыргыз элинин мындай көбүнүн жүрөгүнөн орун алган адам да. Кайерге барсам дагы ошо жана келиптир десе, сүйүнөсүң да. Значит, колдойт экен, жакшы көрөт экен депчи. Ушу элдин колдоогунда жүрөр, өмүрлүк бол, эч качан ооруба. Ушу элдин кызматында эле жаркылдап жүрөр. Ошону каалайм. Бактылуу болуңуздар. Анан Темиш мырзанын кайсы сапаты мыкты сиз үчүн? Темиштин мыкты сапаты алдабаганы. Биринчи алдабаганы, экинчи айтканын аткарганы да. Бирдекени айттыбы? Сөзгө турат, Сөзгө турат. Сөзсүз ал нерсени аткарат. Анан мындай эч качан, эч жокта бирөөнүн аркасынан сөз кылбаган жагат. Мен мисалы кээде сүйлөп берем, түйүнүп турган десем, токтот, эч качан бирөөнүн аркасынан сөз кылба дейт да. Мисалы Темиштин жакшы сапаттары көп. Темишти мындай сыртынан көргөн адамдар муну коорсунда, мындай кержик деп ойлойт да. А бирок чынында мындай настоящий ички дүйнөсүн билсе, бул өтө мындай
туура адам да. Өтө. Жакшы адам. деп койдум. Сондай экен деп. Ошол Гүлжан айымдын кайсы сапатын баалайсыз? Гүлжан өзүнө деле айтам мен мисалыча баягы. Элдер деле айтып келет мындай. Чынында мындай. Ак көңүл, боорукер, баягы адамдарга жардам кылып, ушул сапатын баалайм чындачы. Анан действительно мындай калп сүйлөгөн, анан мындай реальный жүргөнүн мен баалайм. Мен ушундай адамдарды мисалы өзүмө деле жакын адам көрөм да, мындай каалайм да. Ушундай адамдар менен чөйрөм бир болсо, алдабасак, бири-бирибиз менен чогуу мындай реально иштесек деп. Ошо. Бүгүнкү кеч аябай сонун бир деңгээлде өтүп атат. Анткени башында эле ырдап киргениңиздер деле бир өзгөчө нерсе болорун билдим. Анан кийин бул ырды жаздырдыңыздар, анан аны качан жазып жетиштиңиздер? 4 күн эле 3 күн болду. 3 күн эле болду. Кимдин идеясы болду? Ушу кыйын. Гүлжан айым баштаган болуш керек. Жок, мен айттым, бирок бул Темиш өзү жакшы ырдайт да. Анан кел экөөбүз мындай башкачараак баштабайлыбы десем, сен таап ошол идеяны деди да, сенде мындай фантазия жакшы чыгат го деди. А мен ушундай ырдап кирбейлиби десем, дароо эле мен сунушум макул болду. Экөөбүз бардык, ошол ырды тандадык. Мага караганда бул жакшы ырдап койбодубу? Сен жакшы ырдапсың деп анча ичи күйүп жүрдү. Мен окушпай атат, сен жакшы ырдапсың деп. Мен өмүрүмдө биринчи жолу ырдашмын. Анан мындай микрофон жана голос түшүргөндөргө ырдаган эмесмин. Мындай отуруштарда, караокелерде ырдап жүрө бересиң го. Биринчи жолку болду. Албетте, калуу тилектер, куттуктоолор болду. Гүлжайнанын кош майрам болуп бул жерде баардыгыбыз чогулуп отурабыз. Бир жагы туулган күн, бир жагы эми үйлөнүү кечеде болуп кетти. Ошондой болуп күтүлбөгөн баягы ким айткандай күтүлбөгөн нерселер көп болот да алымдын эмесинде. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү өздүк майрамына той болуп келген тууган уруктар, достор, баарыңарды бүгүнкү Гүлжайнанын туулган күнү менен, андан кийин бул жакта эми Куда айтып кеткен биз үчүн, ушул жерде отургандар үчүн жаңы Атаканованын ата-энеси биздин үй бүлөбүзгө дагы бир күйөө бала кошулду. Бүгүнкү окуялар биз үчүн күтүүсүз болду дешти. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Гүлжайна айым кичине кезинде негизи эле кандай эле? Азыр аябай эрктүү, бир бетке айткан айымдардын катарынан билебиз да бизчи. Ошону сизден сурайчы. Эми кызым кичинекейинде өтө шок. Ошондой эле кежир неметкен өзүнүн жак дегенин кое бербеген кыз эле. Анан чоңойгондор эле ошондой эрк менен андай эрктүүлүк немелик апасынан өткөнбү деп ойлойм. Ошо Гүлжайнанын бүгүн туулган күнү, ошо туулган күн майрамга чакырган, ошого келгенбиз. Чындыгында бизге мындай купуя сюрприз болду. Бул дагы күтүлбөгөн белек болду. Үй бүлө мүчөлөрүнө дагы бир күйөө бала кошулду. Ошол күйөө бала менен кызымын кантип эле ата-эне кызына, баласына жамандык ойлойт. Бактылуу болушсун, ден соолуктары жакшы болсун. Дайыма ушундай тойлорду берип, уул үйлөп, кыз берип, жакшы күндөрдө жүрүшүн каалайм. Кудайым ак жол берген, иши кылып, жарыктыкка алып келген Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун деп. Кудайыма ыраазымын. Ушундай балдарды берип, арасынан ушундай чыгаан кыздарды берип койгонуна. Кудайым ушундай жарыктыкта эл менен, тууган уругу менен бар болсун, аман болсун, иши кылып, мындай туулган күндүн, мындай тойлордун башталышы болсун, эң эле жупунуз болсун. Мындан аракка дагы мындан чоң тойлор билгенине Кудайыма шүгүрчүлүк айтам. Кандай мындай күтүүсүз белек болгон бир өзүнчө мындай кандай десем, толкундан жаратат бекен? өтө толкундандык, сүйүндүк.
2 жашка бакыт кааладык. Ушу ойлогон ойлоруна, тилеген максаттарына жетсин деп жакшы каалоо тилектерди айтабыз, Кудай кааласа. Келиңиз апа, сизден дагы каалоо тилек болсун, Мына конатам аябай бактылуу болсун, кошконун кошо барсын, кыздар балдан убайын көрсүн, иштер дайыма ийгиликтүү болсун, дайыма жакшылыктар үстүнө жүрсүн, туулганы кут болсун, өмүрү узун болсун, тенчилиги чың болсун. Бул башталышы, али дагы огол көп нерселерге күбө болобуз, Кудай кааласа, аман болсок. Жакшы. Кудулдун кызы Эленора. Апамдын жанында колдоп тура турган адам Темиш байке деп билем дейт. Гүлжайна айымдын эрке кызы, улуу кызы, сулуусу Эля менен азыр маек курмакчыбыз. Кандайсың, жакшы? Жакшы, шүгүр көрүсө. Азыңыздар кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Тойго канча убакыт даярдандыңар? Тойго мамамдар канча убакыт даярданды билбейм, бирок мен 1 айдан бери Кировкада болуп, даярдыктын үстүндө болгон жокмун мен. Бүгүн келдим, эртең менен. Ошо менен эле бул жака келип келдим. Апаңдын мүнөзү жагат. Мамамдын мүнөзүнөн ар дайым адамдарга жакшылык кылганды жакшы көрөт. Кандай адамдар болбосун, жамандык кылып атса дагы, ал нерсени жакшы жагына мындай кыла берет да. Менин дагы мүнөзүмдө ошондой касиет бар деп өзүм толук түрдө айта албайм, бирок кандайдыр бир канча бир процентте бар. Адамдар канча жамандык кылса дагы, калп айтса дагы, алдаса дагы, жакшы сүйлөп койсо эртесин өтүп кетебиз. Эртесин кайра сүйлөшүп кетебиз мамам экөөбүз тең. Мамам экөөбүз тең мындай кекчилдик жок. Жүрөккө сактамай жок. Жүрөкчө сактабай жок ооба. Азыр эми бүгүн жакшы бир сюрприз менен чыгышпадыбы? Анан Темиш мырза кандай инсан деги эле үй бүлөгө кошулгандан бери Мен мамамды кандай сыйласам, Темиш байкени ошондой сыйлайм. Болушунча жакшы мамиле кылганга, сыйлап турганга аракет кылам. Анткени мен чоңойом, өзүмдүн жолум менен кетем. София чоңойот, сестренкам ал да өзүнүн жолу менен кетет. Мамамдын жанында аны коргой турган, аны ар дайым өзүнүн жанында алып жүрө турган, колдой турган инсан керек. Ошону мен Темиш байке деп көрө алам. Андан кийин Куудул айымдын чыгармачылыктагы дос курбуларына микрофон сундук. Шефтер, киребиз. Гүлжайнага узун өмүр каалайм, бакыт талай каалайм, бактылуу болсун эң негизгиси, үй бүлөсү менен аман болсун, бир туугандары менен, ата энеси менен ушу дайым бар болсун. Мындай туулган күндөрүн далайын өткөрсүн, ошо эки кызынын жакшылыктарын көрсүн, дайыма ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Бүгүн жакшылыкка келип калдыңыз. Ооба, бүгүн жакшылыкка келип калдык. Гүлжайна эжебиздин туулган күнүн куттуктап, өзүбүз даярдап, макияжын, прическасын бүттүгүн сулуулап, анан келип калдык кызмат кылганы. Ай, Алтышка Гүлжайна эже, кандайсыз? Туулган күнүңүз менен сизге баардык жакшылыктардын баарын каалайбыз. Сизди жакшы көрөбүз, урматтайбыз семьябыз менен. Чынында эле Алтышка эже да, Алтышка эже. Ошо. Кандай, жакшысызбы? Жакшы, өзүң кандайсың? Бүгүн өзгөчө образ менен келгенсиз го? Ой, рахмат. Мен азыр деген шаршып эле келип калдым, потому что мен Дворец спортто Рахман байкенин жаркын элесине карата 70 жашына ошо өткөндө Ошто кудулдар конкурсу болгон, бүгүн биякта Бишкекте болуп атат. Анан Гүлжайна албетте өздүк майрамга мага деле келбей калса, любой эле адам чакырган адам келбей калса ичи атышып калат да. Анан убакыт таап чуркап келип калдым. Анан Гүлжайнага эмне деп айтмакчымын? Бир эмес, эки бизнес, шоу бизнести дагы, мындай бизнести дагы алып кетип атат. Ошо экөөнүн тең ийгилик. Эң биринчи ден соолук, калганын сатып алганга ар дайым чөнтөгүндө толтура акчалары болсун. Акча эле санап, вообще эле эчтемпе бошобой калсын. Эң биринчи ден соолук, калганын баарын сатып алат. Сон азыр тиги ичке кирсем антракта сиз аябай танит журата билдирип атасыз го? Ооба, мен танец куйрукка мурасага. Танец куйрукка бийлеттим. Анан албетте эми өзүмдүн жакшы көргөн сиңди катары, партнер катары, окуучу катары албетте экөөбүз канча жылдан бери чогуу иштешип келатабыз, бири-бирибиздин жакшылык жамандыгын. Көп эле элдер ойлой беришет, Гүлжайна экөөбүз көп чогуу чыкпай калсак эле, эмне урушуп кеттиңерби деп эле ортодон бир ушакты чыгарып калышат да. Биз урушпай эле жакшы ынтымактабыз. Ошо бүгүнкү туулган күнү кут болсун. Чоң тойдо эле өткөн туулган күндүк кечеде оюн зооктор жана белектер көп болду. Туугандар, назар салабыз. Колду байлабыз. Өткөндө бир тойдо ушкутун көчтүрөт, бирөөнүн колу сынып кетти. Шашпа, бир эле келе. Түз кармайбыз. Ырастап турабыз. Назар салабыз, туугандар. 1, 2, 3.
Ben Sancho sen öyle oldu işte öyle. Nasıl kamayız ben kamayız tema kamayız. Nada sana sonlar 1 2 3 Yeah! Hey! Göster. Cengen var mı? Bana gene. Şimdi televizyon vereyim mi? Mikrofon vereyim mi? Kaysınız? Ya. Televizyon vereyim mi? Sevap olmaz. Televizyon vereyim. Şu kolça yapmamızdan. En kolçası ne? Tak var mı? Kim var? Bilet ya bilet. Tak nazar salavuz. Tulanlar yapmamızdan yap. Bölük galiba. Gülcan'a canım mikrofon karamı çıkın. Hazır. Gülcan'a da koyma Gülcan'a. Canım mikrofon karamı çıkın. Güçlü. Karnaş usta güçlü. 1, 2, 3. Ay. Hop 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 hop. Sen o şeyden çıkma Rahman. Wow. Буква Г. Горилла. Буква Г. Горилла. Г. Ишиде болып көргенде ойын болады. 1 ху, 3 ха. 1 ху, 3 ха. Шunu ойнаймыз, Кеттік. Ху. Жоқ, 1-ден бастаймыз. 1 ху. 1. Так, daha bir жолы қайталайық. Тыйын шықсаңар. 1 ху. Ne тұрсаңар? 1 ху, 3 ха. 1 ху, 3 ха. Oldu şöyle. Gittik. 1 ху, 3 1 Geliniz saldıraçmalısınız. Hırız geldi bir yapma priz. Priz. Çok yapma. Gülcan Ece biz yüzünü veriyoruz. Tak. Daha bir жолы қайталайын. 1 ху, 3 ха. 1 ху, 3 ха. 1 ха. Круто, поверните направо. Olacağım arabası Gülcan Ece. Arvatımız sırası ligeti olarak. Veriniz priz. Priz. Tak, veriniz priz. Tak, veriniz. Çok yapma. Tak, uğavız. Sana canım hızlı davay. 1 hu, 3 ha. 1 hu, 3 ha. Gittik. İyi. 1 hu, 3 ha. 1 hu, 3 ha. 1 hu, 3 ha. Azamatsızlar. Yeni жетtігі. Ені hurmatlı ayınдар mırzalar. Қатарларында кетпейміз. Ені аралаштырамын. Қаласа мен көңілге тұрып аламын. 1 hu, 3 ha. 1 hu, 3 ha. Кеттік. 1 3 1 3 1 3 1 3 1 Так, приз verelim. Göre almayalım mı? Антрактта чыгармачыл достору ырдап элди бийге чакырышты. Төменки чыгарманы кесте катары сен үчүн арнайм. Жашыл жибекти жамангандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Сактадым унутпай элесиңди, салкындар кызгалдак билесиңди. Жулалы учушкан каркыралар, жолдогон саламым айтып барар. Саймал болгон көздөн очуп, сагындым туулган жерим сени. Андан соң Гүлжайна Атаканованы кызы жана бир туугандары ыр менен куттуктады.
ырдаганын аябай таң калдым. Мен сүйүндүрөйүн деп ырдаптыр. Рахмат кызым. Менин жашоодогу мындай позициям ушул балдарымдын келечегин куруу. Негизичи ушул кыздарым келечекте мындай бактылуулукту дагы бардык нерсени мындай чогуу бергенге аракет кылып келе жатам. Менин иштегеним, мен тутунганым, мен жүгүргөнүм ради балдарым үчүн. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү туулган күндөгү толук репортажды сиздерге бөлүшкөнгө аракет кылдык. Кийинки берүүлөрдөн, кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.